Шаардын жолдорун ар жерде аз-аздан талкалап, майдалап оңдоп жүрүп, жыл сайын оңдоп атышат. Бир топтоп туруп чоң жолдорду салып, пробка маселесин чечсе болот. 4 чоң мост бар экен Аламидин учкунда. Ал мосттор бир күн түшүп кетип, ошол жерде адамдарды Кудай сактасын басканда оңдошобу шаардын бийлиги же жалпы өкмөт. Ушул шаар мостторуну дагы оңдош боюнча мындай эл аралык деңгээлде көңүл бурасыздарбы? Бишкек шаарында. Көңүл буруш керек. Ош шаары менен Бишкек шаары өзлөрүнүн бюджеттерин толтурбай атат. Потенциал көп. 2019 жылы 8 миллиард 400 миллион сомдон тегерегинде болсо, быйыл 15 миллиардка чыгарды. Бишкек шаары. Ош шаарыныкы 1 миллиард 350 миллион сомдон тегерегинен 1 миллиард 700гө быйыл араң чыгарат деп атабыз. Жергиликтүү бийликтегилер иштебей атат. Биз алар чечпесе, биз чечебиз, бирок анда мэрлердин баарын алмаштырышыбыз керек. Акылбек Үсөнбек, жергиликтүү бийлик иштебей атса, биз депутаттар күнөөлүүбүзбү? Мен сизди күнөөлүү деп айткан жерим жок да. Мен сизге положенияны айтып берип атам. Положенияны көзөмөлгө албайсызбы? Сиз отурасыз го башында. Көзөмөл алган үчүн астыңызга келип жооп берип атам да. Сиз антип кайша сүйлөбөй, сурооңузду айтсаңыз, жообуңузду. Бишкек шаары менен Ош шаарынын мосттору түшүп кеткенди оңдойсуңарбы, 23-жылга киргизесиздерби? 23 жылга киргизе албайбыз. Эмне киргизе албайсыз? Хотя бы учкун Аламидин мостун оңдоп бербейсиздерби уже? 5 жылдан бери кайрылып атабыз. Айтып атам, алар жергиликтүү бюджеттин эсебинен оңдолуш керек. Ким оңдойт эми аны? Жергиликтүү бюджетти силер коюп атасыздар го.